Жакында эле биз ошол Бириккен Улуттар Уюмундагы атайын өкүлү менен да жолукканбыз. Тилекке каршы биздин расмий статистиканы алып көрсөк, бизде мыйзамда, эмгек кодексинде талап коюлган ар бир мекемеде мамлекеттик муниципалдык кызмат болобу же жеке бизнес болобу 5%-дан кем эмес жумуш орду майыптыгы бар адамдарга бекитилиш керек. Бирок бул талап жеке бизнесте эле гана эмес, мамлекеттик органдарда сакталбайт. Азыркы учурдагы маалыматка ылайык 1%-га жетпеген мамлекеттик кызматка майыптыгы бар адамдар орношкон. Муниципалдык кызмат алардын саны бир аз көбүрөөк, бирок бул берене талап сакталбай келатат. Азыр Болбак Зарылкычта бул жөнүндө айтып кетти. Биз атайын мисалы азыр коомдук негизде бир кеңешчим бар, бирөө эле азыр ошол майыптыгы бар адамдардын өкүлү да. Андан кийин аны менен чогуу биз чоң иштерди алып баратабыз. Мониторинг жүргүзүп, канчалык деңгээлде пандустар, анан машина койгон орундар бар деп, бирок жумуш көйгөй аябай чоң. Процедурный вещь микрофон. Саламатсыздар, урматтуу коллегалар. Мен жазылганга жетишпей калдым. Ошондуктан бул жерде эле суроо эмес, өзүмдүн сизге омбудсмен айта турган сөзүм бар эле. Сиз бул омбудсменди өзгөртүш үчүн бир статусту өзгөртүш керек. Себеби дегенде азыр мына сиздин кылган иштериңизди бүт баарын көрүп турабыз. Эч кандай жыйынтык деле жок өз негизичи. Сиздер же бирөөгө баа бере албайсыздар. Сиздерде укук коргоо органдары менен элдин ортосунда көпүрө болушуңуздар керек. Бирок сиздерди чынын айтканда капа болбоңуздар. Эч кандай укук органдары уккан деле жок да. Сиз жөн эле элдин үнүн алып барып, кат алып барып таштап коюп атасыз. Ал кат алардын алдына жатат. Сизге жооп берсе берет, бербесе жок да. Ошондуктан ушул статустуңарды өзгөртүп, ошондой бир мыйзамдарды өзгөртүп койсоңуздар, ошондо кичине сиздер таасирдүүрөөк орган болушуңуздар керек да. Анан кийин жөн эле бул жерде ортомчулук гана ишти аткарып атасыздар да сиздерчи. Мен ошону айтып коеюн дегенмин. Анан башка суроолорум бар эле, бул жерден суроо бергенге болбойт экен, ошондуктан кечиресиздер.